Бишкекте Кыргызстандагы алдыңкы 8 саясий партиялардын жаш канаттары чогулушуп, республикадагы партия лидерлери менен алдыдагы шайлоо туурасында жолугушуу өткөрүштү. Биздин Чыңгыз Төрөкулович өзүнүн айылына барып, шекерге барып, депутаттыкка койгондо айтканда, сен эмне айлана бир айылыңа көпүрө куруп койдуңбу деген суроого Чыңгыз Төрөкулович айтты: Кыргыз деген мамлекет менен ааламдын ортосунда көпүрө курдум деп. Ошондо баягы биздин кыргыздар эки тиштен эт жебей калган үчүн ааламга курсаң кура бер. Бирок могул жерге көпүрө курушуң керек эле деп ушул кишини да шайлабай койгон. Жаштарды чакырып жөн эле жерден эле чочуп кеткендей дискотека уюштуруп калса, бир барекети бар го аркасында деп билгиле. Форумда болочоктогу жаш саясатчылар билим берүү, экономика, жумуш орундары менен камсыз кылуу маселесин дагы күн тартибине киргизишкен. Экономикабыз согуш жүргөн мамлекеттерден да төмөн кетти, бирок экономика илимдин докторлору толтура. Соңку кезде жарытылуу бир фильм тарткан жок, эл артисттери менен эмгек сиңиргендер толтура. Биздин Кыргыз мамлекетине эң керектүү болгон адистиктер кайсылар? Бүгүн айылга барсаңар, электр ширетүүчүнү таппайсың. Газ ширетүүчүнү таппайсың. Токарды таппайсың, фрезеровщикти таппайсың. Бирок бул чөнтөгүндө юрист деген диплому бар, бул чөнтөгүндө экономист деген диплому бар. Учурда жаштар чет жерден билим алууга да өтө кызыгышып, буга кандай мүмкүнчүлүктөр бар экендиги туурасында суроолорду беришти. В Казахстане Балашах деген программа бар, билесиңерби? Там сам Нурсултан Абишевич курирует, но ошол балдарга көңүл буруп, ошолорго жанагындай акимиятына болобу, министерствосуна болобу, башка тегел бизнесине болобу, бардыгын орноштургусу атышпайбы? А биздин кадры 21 века деген бар эле. Кайда? Где они кадры 21 века? По всему миру они кетишти бакуштар. Башка дядю Сема работает, на дядю Ваню работает дегендей. Чогулуш саясаттан тышкары жаштар темасында болгондуктан алар кыргыз спортунун келечеги жөнүндө тынчсызданып жатышкандыктарын дагы билдиришти. Экинчи маселе футбол, ребята. Футбол это тоже у нас такая печальная картина, да? Чын айтканда вот два энтузиаста, вот Абдышата и Дордой. Вот мы держим весь этот футбол профессиональный, да? А жанагы мэрия менен тиги алай мы эли упрашиваем, ходим мэр, бир команданы кармап кой. 5 миллион сомуңду аяба ошо футбол үчүн деп. И вот смотрите, когда вот футбол пришел, большой футбол, да, и все чиновники сидели в ложе, которые вообще забыли футбол, да, а когда вот перед народом появиться надо, да, они там сидели. Белгилүү саясатчылар менен болгон жолугушууда алардан алган жоопторуна жаштар ыраазы болгондугун билдиришип, берилген убакыт аз болгондуктан көпчүлүгү өз суроолорун берүүгө жетишпей калышты. Форумду өткөрүүгө Улуттук өркүндөө корпусу колдоо көрсөткөн.